Саламатсыздарбы? Мен урматтуу жаңы дайындалган саламаттык сактоо министрине кайрылат элем. Канымбек Монолдорович, кайсы жердесиз? Барбы? Анда Элвира Жалалбековна азыр курулуш министрине анда параллельный комитет болуп атат да, ошого кетти эле. мейли, анда курулуш министрине кайрылат элем. Нурдан Кемелович, менде эми биз шайлоодон келдик. Округтан аябай көп кайрылуулар болуп атат. Ошол жерде бир даректи жазып алыңыздарчы деп суранат элем да. Мен бияктамын. Мисароша 99, 1-Май район. Жазып алсаңыз, бул жерде Мисароша 99-та мурдакы 73 квартира бар экен, батир. Имарат мурда кисиинге караштуу болчу экен, азыркыга чейин карайт дейт. Анан мэриянын балансына өтпөгөндүктөн канализация, газыбыз жок, капиталдык ремонт керек дейт. Анан мен сиздерге эмне кайрылып атам? Ошол жерден чогулуштан эл чогул суранып атат. Же бир мындай адекваттуу, бизди алдап кетпеген, шылуундар болбогон бир строительный компания менен сүйлөшүп бергилечи деп, ошол өкмөттөн дагы бир сурап көрбөйсүздөрбү? Ошол жактан же жаңы имарат курдуруп бизди ошого көчүрсө жакшы болот эле, же мамлекет мэриянын балансына бизди тапшыртып, биз жашай албай деле калдык дейт да. Мурда бул жаза аткаруу кызматынын КСИМдин балансындагы имарат мурда деген бул жерде эмелердин, ошол кызматкерлери жашачу экен да, азыр деле жашашат да. Ошол маселени көзөмөлгө алыңыздарчы деп аябай суранышты. Бул бир. Экинчиси, аэропортко кетип баратканда Степной айылы бар да. Ошол жакта эми маселеси көп. Аякта мектептин курулушун бир карап кеткиле деп суранат элем. Анткени бизде бир кызыктай курулгандан кийин эч ким карабай коет экен. Мектептен балдарыбыз чыгып алып эле какой-то дом упираются, трассанын боюнда басышат экен. Анан ошол жактан аэропортко кетип баратканда Достук айылына сиз да барыптырсыз, жакында президентибиз баргандан кийин. Ошол аэропорттун жолун балдарыбыз бул жактан бер жака чуркайбыз деп, далай балдарыбыз ошол жактан тебеленип кетип атат. Надземный, подземный мост деген нерселерди ким карайт? Биринчи маселеңиз боюнча биз карап чыгалы, анан жообун беребиз. Ал эми экинчи Степной айылы жана Достук айылы боюнча социалдык объектилер боюнча бүгүнкү күндө биздин иш пландарыбыз бар. Мисалы катары айтып кетсек, Достук айылына бүгүнкү күндө жаңы мектептин курулушу жакынкы арада башталат. Бул жанакы урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык Бишкек шаарына көрсөтүлгөн 20 мектептин бири ошол Достук айылына түшөт. Ал эми надземный жана подземный переходдор боюнча ошол жерде Достук жакта өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле 6 ай деп жаңы шаарча курулуп баштады. Ошол жерден атайын тапшырмалар түшкөн. Подземный переходдорду куруу боюнча дагы жумуштарды алып барабыз. Рахмат. Кийинки суроом вице-премьер-министрибиз Эдил мырза, сизге кайрылат элем. Саламаттык сактоо министрин көрбөй жатам. Ошондо деген Эдил мырза, жаза алсаңыздар, ошол эле Степной үмүтү эми бул биздин шайлоо округубузга жаңы кошулбады. Ошол жерден эл кайрылып атат да, эл үмүтү аптекаларын ачып бербейсиңерби деп. Частный аптекалар барбайт экен. Эл үмүтүн деп ошол мамлекеттик аптекаларды ачып берилечи деп суранышып, анан ФАПтарды ачып бериңиздер дейт. Анан дагы бир аябай орчунду, буну сиздер өзүңүздөр көзөмөлгө алыңыздар. Роддомдон жаш биринчи төрөгөнү барган кыздарыбыз кайрылып атышат да. Элвира Жалалбековна, частный роддомго баргандан каражатыбыз жок. Гос роддомдордон төрөгөндөн кийин каражатты сурашып, не выписывает, пока ты какую-то сумму не заплатишь. Да? Вот это, я знаю, очень большая трагедия, это большая проблема. Надо вам над этим задуматься, и как-то надо это решать. Урматтуу Элвира Жалалбековна, кабыл алынды, эске алынат. Степной анан жалпы Аламүдүн мурдагы Аламүдүн районундагы айылдар азыркы жаңы Бишкекке кирген курамынан бардыгын албетте менин оюмча ишенемин, мен да билемин. Мэрия да карап атат, буюрса бардыгын күчөтөбүз, эсте болот. Элвира Жалалбековна, төрөгөндөн кийин эмне акчаны сурап атышат? Мен да муну иликтеп көрөйүнчү. Иликтеп көрөм мен муну. Элвира Жалалбековна, уктум, жазып алдым өзүмө. Муну иликтеп чыгам мына аягына чейин. Рахмат.